азыркы мыйзам кабыл алынса, мен үй бүлөлүк кодексти карасам, жакын туугандары дегенде бул ата энеси, балдары, бир туугандары жанагы кирип атат да. Эгерде бирөө коррупция менен кармалса, эми аялы, балдары мындай макул ошол кызматта болсо баласы. Бирок ушуга эми бир тууганы чоңойду мисалы, ал өзүнчө болуп кетти да, бир канча жыл мурун өзүнчө үй бүлө болуп кетти, эме болду. Бирок ушу коррупция менен кармалса эмес, ошо бир тууганы дагы жооп береби мамлекеттик кызматтарга, аралашпай кала турган болобу же ушул жагын кандай карап атабыз? Ушул суроолор уже бир нече депутаттардан берилди. Мен ушуну да бир сыра карап чыгайынчы бир туугандары боюнча. Бала чакасына биз сөзсүз түрдө ошону колдонушубуз керек. Себеби дегенде баягы коррупционер баласын ойлоп деле, кызын ойлоп деле, ойлоп деле мындай аракет кылбай калабы деген үмүттө да. Ал эми бир туугандары сиз айткандай бир тууганы өзү үйлөнүп, жайланып, бала чакалуу болуп, иштеп жүрсө, анан кийин беркиси колго түшүп калса, аны апарып ишиген кеттеп турса, мыйзам чегинде деп. Бир аз одоно болуп калабы деп мен да ойлоп калдым азырчы. Биз согласовать этели, экинчи окуудан мүмкүн биз өзгөртүү менен келебиз. Рахмат.